Ынтымактын эфирдик убактысын жума жыйынтыгын чыгарган назар апталык берүүсү улантат. Алдагы жарым саат бою өтүп бара жаткан жуманын эң маанилүү окуяларына токтолобуз. Кызматыңыздарда мен Акылбек Орозматов бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстанда социалдык фонддун төлөмү өзгөртүлөт. Бул сапар салыктын баасы төмөндөтүлмөкчү. Канча сомго? Кабарчыбыз Кылымжан Азамат кыз айтып берет. Эми жогорку окуу жайлардын ректорлорун шайлоодо талаптар күчөтүлөт. Сунушталган мыйзам эмне максатты көздөйт? Маселе бир эле докторлук үчүн бардыгына ондай аброй артат деген түшүнүк бир аз турабыз. Кыргыз армиясында дагы бир жоокер сабалдыбы? Ош шаарындагы 703 аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокердин буту сынды. Анын апасы балам токмоктолгон деп чыкты. Уже командир менен старшинасы келди да, эже жүрүү. Балаңыз банчыда деди. Баткенде биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жардамга муктаж. Анын туугандары коомчулукка кайрылды. Элде сүйүп бир жакшы тамак жебейбиз. Жакшы тамактын пулу катта экен. Өлкөдөгү социалдык фонддун төлөмдөрү өзгөртүлөт. Өткөн жылда кабыл алынган мыйзам боюнча жер үлүштөрүнө төлөнүүчү салыктар өскөн. Буга байланыштуу элдердин наразычылыгы күчөгөн болчу. Мындан улам мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө сунуш берилди. Ага ылайык жерге болгон төлөм азайтылган. Жер үлүшүнө болгон салык канча пайызга азайтылганын кабарчыбыз материалында сөз болот. Дыйканчылык менен алектенген жарандар жер үлүштөрүнө болгон социалдык төлөмдүн жогорулугунан нааразы болушууда. Мында жерге түшүм айдап, бирок кирешиден чыгыш жасашкан дыйкандар социалдык төлөмдү төлөөгө даремети жетпейт. Андан улам жарандар төлөмдөрдү азайтууну айтышууда. Актабай калып атат да, актабай калып атат. Азыр 2,5 миңден айдасак жерди. Эртең мал алатабыз 1000 сом, 1,5 сомдон. Буну уругуну алып экебиз, көчөтүнү алып экебиз, уну актабай калып атат да, эртең буну сата турган болсок, эртең налогко деп келсе, же сууга деп келсе, кайсынысын төлөшүбүздү билбейм. Энди бир адамдын башына 500 сом, 600 сомдон деп атат. Биз ошо 8-9 жанга биз кандай кылышыбызды билбей атабыз да. Бул жерден дарамат табабызбы, же каяктан табышыбызды билбей атабыз. Же Кыргызстанда ишкана болсо экен, иштеп, уяктан иштеп, буяктан жаба турган болсо экен налогторду. Ошо да. Өткөн жылкы бекитилген тариф боюнча социалдык төлөм жер үлүшү бар ар бир жаранга 53 сомдон туура келет. Бул дыйкандарга оор келгендиктен мыйзамды өзгөртүү жагы каралууда. Сунушталып жаткан мыйзамда салык төлөмдөрүнө өзгөртүү киргизилген. Мында төлөмдөр азайтылып, айына ар бир жаранга 16-17 сомдон каралды. Мен ойлойм, элге бир тоолу жеңилдик болот. Бир тоолу жеңилдик. Ошондо 20 соттуктан баштап эсептелет. Башталганда эле 2 гектардан баштап туруп тариф эсептелет. 2 гектарга чейин жер үлүш алгандар баардыгы нааразы болуп атканда, биз жерибиз 10 соттук болсо, 5 соттук болсо, же болбосо 50 соттук болсо, неге биз 2 гадан төлөшүбүз керек? Азыр жумушчу топ өзүнүн жумушун бүтүрдү. Эсептерди чыгаргандан кийин биздин төрага Абылгазиев президентке кирип бул боюнча макулдашып чыкса, анан мыйзам каралат. Мен ойлойм, бир 2 ай, 3 айдын ичинде бул чечилет. Сунушталган мыйзам долбоордо социалдык төлөмдү төлөөгө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн шарты эске алынган. Ар бир адамга жылына 200 сомдун тегерегинде туура келет. Бул сумма дыйкандар үчүн орточо ченемде. Эми ошол мыйзамды чыгарып, жакшына налогторду азайтып, мына көп балалууларга дагы жакшы болот эле, бизге деле жакшы болот эле. Жерден азыр түшүм кылсак дагы ошо жер өзүн актабайт атат. Түшүмдү аз алып атабыз. Şu налогун мүмкүн болсо азайтышын мен суранамын. Учурда жерге болгон төлөмдөргө мораторий жарыяланган. Ошого байланыштуу элден жер үлүшү үчүн социалдык төлөмдү жыйноо убактылуу токтотулду. Президентке жиберилген сунуш каралып, коомдук талкууга коюлат. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү жагы чечилгенден соң гана жер үчүн салык жыйнала баштайт. Кылымжан Азамат кызы, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы ректорлоруна карата талаптар күчөтүлөт. Мындай мыйзам долбоорду Билим берүү министрлиги даярдап, өкмөткө жиберди. Ага ылайык ректорлук кызматка болгон шайлоого илимдин докторлору, окумуштуулук даражасы профессорлор гана катыша алышат. Ал эми Маданият жана искусство университеттеринин өзгөчөлүгү мыйзамда өзгөчө белгиленген. Сунушталган мыйзам кандай натыйжа берет? Кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызынын материалында сөз болот. Жогорку окуу жайлардын ректорлук кызматына келе турган адистердин илимий даражасы профессор болуусу кажет. Мындай мыйзам долбоорду Билим берүү министрлиги демилгелеп чыкты. Буга чейин окуу жайлардын жетекчилик кызматынын талапкерлигине илимдин кандидаттары да катыша алган.
Мыйзам долбоору аркылуу улуттук статусу бар жогорку окуу жайлардын ректорлук кызматына талаптар күчөйт. Атап айтканда, ректорлук кызматына болгон шайлоого илимдин доктору, окумуштуулук даражасы жана профессор деген илимий наамы бар адистер гана катыша алат. Ең биринчи илимдин кандидаты, анан доценттик званиясы болсо болду деген талап бар. Андан кийин илимдин доктору, профессор болуш керек деген талап. Назначение болгондо дагы ошол талап эске алып жаткан. Кийинки мезгилдерде акыркы 3-4 жылдын ичинде илимдин кандидаттарына дагы уруксат берилген. Бирок мен жеке оюм боюнча айрым университеттерде сөзсүз илимдин докторлору, профессорлору алган эмес, өзүнүн кызматы боюнча элге көрүнгөн, эл таанган кишилерден болуш керек деп ойлойм. Ректорду кызматка шайлоо талаптарына буга чейин да бир нече өзгөртүүлөр киргизилген. Мурда окуу жайлардын жетекчилигине адистер тийиштүү тараптардын дайындоосу менен шайланган. Андан кийин университеттин мугалимдер жамааты тарабынан тандалып кызматка дайындалган. Илимдин кандидаттары дагы коюп келген ректорлукка өзүнүн талапкерлиги шайлоолордо. Мына Ош мамлекеттик университетин ала турган болсок, жалаң илимдин кандидаттары. Илимпоздор, жакшы эле иштеген адамдар иштеп келишти. Доктор деселе, ал илимпоздордун даражасы боюнча албетте жакшы. Бирок доктор, академик болобу, эгерде чын пейили менен иштеп, бир жогорку билимди өнүктүрүүгө салымын кошууга аракет кылбаса, жакшы эмес. Биз алга жыла албайбыз. Айрым серепчилердин баамында мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүү туура эмес. Ректорлук кызматка дайындоодо илимий даражасы эмес, жамаат менен иштөө жөндөмдүүлүгү маанилүү. Анткени илимдин доценти же кандидаты болуп туруп деле окуу жайды алдыга сүргөн учурлар кездешет. Мен жеке көз карашым бул сөзсүз түрдө илимий даражасы доктор болсун, анан профессорлук наамы болсун деген туура эмес деп эле эсептейм. Ошон үчүн азыр бир аныкталуу чектөө болгондо эми жамаат жакшы иштеген кишинин даражасына карабастан анын компетенциясына карап качан болсо сыйлап жанагы урматтап андай бир колго көтөрүп эле алат. Маселе бир эле докторлук үчүн бардыгына ондай аброй артат деген түшүнүк бир аз туура эмес. Сунушталып жаткан мыйзамда окуу жайлардын жетекчилигине билим берүү чөйрөсүнүн өзгөчөлүгүнө карап талаптар коюлат. Тактап айтканда, маданият жаатындагы университеттерде өз багытында тажрыйбалуу адис болушу керек. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу кечээ өкмөткө жиберилди. Кылымжан Азамат кызы Айбек Беделбеков, Ынтымак. Улуттук гвардиянын 703 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүргөн жоокер токмоктолгонун анын апасы айтып чыкты. Андан аскердин буту сынып, учурда ооруканада дарыланып жатат. Дарыгерге алгач жоокер старшинасы токмоктогонун айткан, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра ал көрсөтмөсүн өзгөрткөн. Ал эми жоокердин апасы аскери бөлүгүндө дедовщина болгон деген пикирде. Аскери бөлүгүндө катталган бул окуяны кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу иликтеп көргөн. Төлөгөн Абдимиталь уулу, Улуттук гвардиянын 703 аскер бөлүгүнүн жоокери. Кызмат өтөп бүтөөрүнө 3 ай калганда буту сынып ооруканага түштү. Аны бул абалга ошол эле аскер бөлүктүн старшинасы Давран Юлдашев салган. Жоокердин айтымында ошол күнү маанайы жакшы болгон старшина тамашалап бутка тепкен. Дедовщина болду, эмне болду? Жок, дедовщина эмес. Просто мындай эле тамашалашып эле өтүп кетти. Ошол эле. Бөлөк эчтеке деле болгон жок, коркунуч. Тамашанын айынан ушундай болуп калды. Жок, тамашалашып эле өтүп тепти эле фильм. Өзбеңдер сен мындай службага келгендер. Жок, мындай эле старшинам эле. Тамашанын кесепеттен мындай абал келип чыгышына жоокердин апасы ишенбейт. Анын оюнча баласына зомбулук көрсөтүлгөн. Учурда жоокер жашырып эч нерсе айтпай жатат. Баягы кар жаабады, ошондо баланын өтүгү жыртылып калыптыр да. Анака сезон окуптур, мен өтүгүм жыртылып калды деп. Анан досу апарып тиктирип бериптир. Тиктирип берген экен, анакасы базар күнү барып, анан өткө пул берген экен да, берсе уже бала аксап калыптыр да. Анан эмне болду десе, апутум ооруп атат деп айтпай коюптур акасыга. Жоокердин бутуна эми операция жасалышы керек. Алгач төлөгөн дарыгерлерге старшина токмоктогонун айткан. Бирок аз убакыт өткөндөн кийин кайра тамашалашты деген версияны карманган. Биринчи келгенде ошол кызмат өтүп аткан жеримен мен ушул жанагы чогуу кызмат кылгандар же ушул жанагы командир бирөөсү мени сабады деп айткан болчу. Кийин анан эле бир 5-10 мүнөттүн ичинде кайра дагы
Жок, мен өзүм ошол кызмат өтүп турган жеримен өзүм эме алдым, жарата алдым. Эч кандай бирөөгө эмем жок. Доом жок деп ошентип калдым. Төлөгөн окуяны аскер бөлүктүн жетекчилигине билдирбөөгө аракет кылган. Бирок анын аксап басканын көргөн командири жоокерди дарыгерлерге жибергенде гана буту сынганы белгилүү болгон. Ооруканага кеткен чыгымдын баарын старшина көтөрөт. Жоокердин абалынан аскер бөлүктөгүлөр күн сайын кабар алып жатышат. Абдимитал Төлөгөндүн ден соолугуна байланыштуу азыркы учурду белгилеп кетсем, анын ден соолугу стабилдүү. Ошо кылмыш кылган бала жактан жардам болуп атат. Аскер бөлүк жактан дагы жардам болуп жатат. Аталган факт боюнча аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Сурак учурда жабырлануучу жөн гана жыгылдым деп айтып, кийин гана старшина тепкенин моюнга алган. Ал эми күнөөлүү деп айтылып жаткан Давран Юлдашевдин үстүнөн иликтөө иштери жүрүүдө. Биринчи сурак маалында бала өзү айткан эмес, жыгылдым деп элечи. Анан кечки саат 7-ге чейин сүйлөшүп отуруп, анан кийин выявлять этип атабыз, бир старшина тепкенди, Юлдашев деген старшина тепкендиги боюнча. Учурда бул факт боюнча атайын экспертизанын жыйынтыгы күтүлүүдө. Ал чыккандан кийин гана юридикалык баа берилип, күнөөлүүлөргө чара көрүлөт. Эрмек Муратбек уулу, ынтымак. Өлкөдө айыл чарба тармагы эми 4 багыт боюнча иш алып барат. Бул тууралуу Ош облусунда өткөн министрлердин жыйынында айтылды. Анда 2015 жылы аткарылган иштер 2016 жылга пландар каралды. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирди. Мындан ары ошонун негизинде иш жүргүзүү мерчемделүүдө. Ага ылайык район шаарларга логистикалык борборлорду куруу, күнөскана жана тамчылатып суугаруу аракеттери каралган. Жыйында дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Кылымжан Азамат кызынын материалында. Biz ошону быйыл Кудай буйрса 5 апта чыгарып жатабыз. Өкмөттүн Оштогу көчмө жыйынында 12 министр катышты. Алгач маанилүү маселелер боюнча жетекчилер баяндама жасашты. Алгачкылардан болуп билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева сөзгө чыкты. Ал мектептердин окуу программаларына өзгөртүүлөр киргизилерин билдирди. Эл аралык стандартка ылайык айрым сабактардын сааттары азайтылып, математика, англис тили жана информатикага басым жасалат. Ошондой эле быйыл 700 мектепке интернет киргизилет. Жаңы мектептерге да стандартты бекиттик былтырдан баштап. Суу болсун ичинде, столовый, буфет, ысык тамакты анткени киргизип атабыз. Буга кошумча спортзал, анан туалети дагы ичинде болсун деп атабыз. Ошондо жаңы мектептер мына буюрса акыбалы жакшы болуп атат. Быйыл дагы 100 мектепти буюрса бүтүрүп берсек, негизи биздин программабыз 2025 жылга чейин. 2025 жылда болгон 100% мектептерибиз жаңыланат. Быйыл облустардын борборлорундагы мектептерде 11 класстар үчүн тест алуу системасы киргизилет. Тесттен өткөн окуучунун баасы аттестатка коюлуп, мамлекеттик экзамендерден бошотулат. Эгер алган баасына канааттанбаса, баш тартып экзаменге киргенге уруксат бар. Тестирлөө апрель айынын аягында болот. Бул мектептеги билим сапатын жана мугалимдердин квалификациясын көтөрүү максатын көздөйт. Деген суроо берилип атат. Пилот катары биз ЖТОну киргизгенбиз. Мурунку эле биз мектепте берип аткан ЖТОну. Жыйындын жүрүшүндө өлкө Евразия экономикалык биримдикке киргенден кийин айыл чарба тармагы 4 багытта иш алып барышы тууралуу сөз болду. Суу чарбасын колдоо жана аймактарда чоң жана кичи МТСтерди куруу боюнча токтомдор иштелип жатат. Айыл чарба министри өз алдынча башкаруу органдарына аймактардагы ички суу каналдарын оңдоо тапшырмасын койду. Талаачылыкта эң негизги роль бул минералдык жерсемирткичтер болуп эсептелет. Бул минералдык жерсемирткичтерди өзүңүздөр кабардар болуп атасыздар. 2013 жылдагы Узбекпром менен Химпром менен келишимдер түзүлүп туруп, ал жактан минералдык жерсемирткичтерди алып келгенбиз. Быйылкы жылдагы фонд аркылуу 140 000 тоннага түзүлдү. Бул 140 000 тоннага түзүлүп, келишим азыркы учурда акча которунда дагы жакын арада ошол жерсемирткичтер келе баштайт. Өкмөт өкүлдөрүн кызыктырган маанилүү маселелердин бири камсыздандыруу социалдык фонд төлөмдөрү болду. Камсыздандыруунун тоолуу райондор боюнча мыйзам кайрадан иштелип чыгат. Бул боюнча башка жумушчу топ түзүлүп, шарттары кайрадан каралат. Абдан резонанс болуп кетти. Өзү негизи мыйзамда иштеп аткан мыйзам, мурдагы иштеп аткан адамдарга же мурдагы шарт болгон кишилерге таасир этпеш керек да. Ал мыйзам ошондой болуп калган. Бирок бүгүнкү күндө бул мыйзамды чыгарып алдык. Жумуш топ жакшы иштеп туруп, кийин баардык региондор менен чыгып, ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин алып чыгабыз. Анан кийин мүлктүк страхование боюнча дагы алар боюнча айтып берет. Бүгүнкү күндө мамлекеттен жылда
500 миллионго чейин ушу жетиктүүлөргө алгандарга акча берилет да. Иш чаранын аягында миграцияда жүргөн кыргызстандык жарандарга пенсия чегерүү жагы каралды. Орусияда жүргөн 500 миңге жакын жарандардын 22% пенсиялык фондко төлөшөт. Алар мамлекетке кайтып келгенден кийин пенсияга чыга албай калгандыгына байланыштуу. Евразия экономикалык биримдикке кирген 5 мамлекеттердин ортосунда келишимдер түзүлөт. Анда чет жакта камсыздандырууга төлөп жүргөн жарандардын акчасы мамлекетке келип чөт да пенсия катары берилет. Кылымжан Азамат кызы, Айбек Бетелбеков, Ынтымак. Быйыл дыйкандар үчүн насиянын пайызы төмөндөп, мөөнөтү узарды. Ошондой эле 100 миң сомго чейин кредит алгандардан күрөө талап кылынбай турган болду. Мындай жеңилдиктер каралганы менен дале дыйкандарды түйшүлткөн маселелер жок эмес. Бул аптада Ош облусунун дыйкан фермерлери жана банк өкүлдөрү менен болгон жыйында айтылды. Дыйкандар үчүн жаратылган жеңилдиктер менен тоскоолдуктары тууралуу кезектеги материалда сөз болот. Буга чейин дыйкандарга берилген насиянын баштапкы төлөмү 30% болсо, эми 10%га түштү. Төлөм мөөнөтү 2 жыл эмес 3 жылга узартылды. Аны менен катар 100 миң сомго чейинки сумманы алган дыйкандардан эч кандай күрөө талап кылынбайт. Айыл чарбасын өнүктүрүү максатында мындай жеңилдиктер каралып жатса да, дыйкандарда көйгөйлөр арбын. Себеби күрөөсүз насия туш келген дыйканга бериле бербейт. Кредиттер чектелип 5% болуп атат. Ушул маселени эми атайын бекилип калды, бирок кароо мүмкүнчүлүгү барбы? Себеби дегенде бизге бир айга мулкатка расчетун алсак 8 миллион бөлүнөт экен. Муну кылсак 400 миң. 400 миңди 100 миңден кылсак 4 жыл адам алат. 17 ай өкмөттө 4төн мушташтырабызбы, уруштурабызбы же бири-бирине рингке чыгарабыз билбей калдык. Башка райондордо да ушул эле көрүнүш. Себеби бүгүнкү күндө аябай ырзыккандарга ушул 100 миңге чейинки кредиттер болуп атат. Улуттук банктын тартибине ылайык чектөөлөр бар да. Күрөөсүз берилген насиянын көлөмү мынчадан ашпасын деген чектөө бар. Себеби күрөөсүз насия билесиздер рискованный. Мунун кайтарымдуулугунун үстүнөн өтө көп жумуш аткарыш керек. Ошол чектөөнү бузуп албаш үчүн өкмөт дагы чектөө койду, 5%-тан ашпасын. Улуттук банктын талабына ылайык 100 миң сомго чейинки насияны күрөөсүз алам деген жаранда айылдык соттун көрсөтмөсү болушу керек. Анын негизинде дыйкандын муктаждыгы далилденет да күрөөсүз кредит берилет. Мындай талап дыйкандардын насия алуусуна тоскоолдук жаратканы да айтылды. Мына биздикин сөзсүз ошол соттун чечими ал бул дебей эле бере берсе болбойбу бала. Факт бардыгы даяр. Соттун совети да ошол айылдан барбы члены? Ой, берди, мына менин документтерим бар. Берем. Печаттын не калды? Ошо чечпейби? Райондукин басты. Брокеринде печат айланып Закон боюнча? Жок, закон боюнча туура жазылды. Эми кирбетпи ошол печатты жол? Айылдыкта печат айланып. Айылдыкта Кыргызстан боюнча Кыргызстан боюнча жок анда печат. Жок андай. Ошол издеп көрсөңөр өзүңөр. Жазгы талаа иштерине мамлекет тарабынан 2,7 миллиард акча каралган. Өкмөттүн долбоорунда көрсөтүлгөн негизги тармактар дыйканчылык, мал чарбачылык жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү. Ал эми дыйканчылык тармагынын ичинен приоритеттүү багыттар катары бул күнөсканалар, тамчылатып сугаруу системасы. Ал эми айыл чарба өндүрүшүн продукцияларын кайра иштетүү тармагында бул логистикалык центрлер, анан баягы мал союучу цехтер, кушканалар. Насия дыйкандар үчүн 50 миллион сомго чейин берилет. Мал чарбачылык үчүн 3 миллион сом, өндүрүш үчүн 50 миллион сомго чейин. Өндүрүш тармагы 2 категория менен кредит ала алат. Эгер 20дан ашпаган кызматкер болсо 10 миллион сомго чейин. 20дан көп жумушчусу бар өндүрүш ишканасы 50 миллион сомго чейинки сумманы алса болот. Мурда дыйкан насияны алаары менен төлөп баштаса, жаңы келишим боюнча 6 айдан кийин төгөт. Былтыр айыл чарба багытында 5 миллиард сом насия берилген болсо, быйыл бул сумманы 10 миллиардка жеткирүү мерчемделген. Ажина Досумбетова, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Баткенде биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жардамга муктаж. Учурда ал апасы жана кызынын көмөгү менен жашоосун улантып келет. Бирөөгө сүйөнүп күн кечирген бул жаранга мамлекет тарабынан пенсиядан башка жардам жок. Учурда кызынын абалына кайгырган 80 жаштагы апасы да оорукчан болуп калды. Коомчулуктан жардамына муктаж болгон үй бүлөнүн абалы кийинки материалда сөз болот. Жалгыз баланын өмүрүн тилеп, ач болсогам, ток болсогам,
Duvarın içinden çıkpay oturabız oğlum. Баткен шаарында жардамга муктаж жакыры үй бүлөлөр четтен чыгат. Арасында башка адамдын жардамысыз өз алдынча басып тура албагандар бар. Алардын катарын 1 жылдан бери төшөктө жатып калган Касиет Токтомушова да толуктайт. Şunda durup bunlar da nemi aydası çok kopup kaldı. Anki nemi bir büre bağlanıp kaldı ye. Kudaya yemi bir nemeden bulup durup kaldım. Kudaya şükür. Касиет Токтомушова учурда апасы жана кызынын жардамы менен гана жашоосун улантып келет. Кызынын абалынан кайгы тарткан Үрүнсө Кудайбердиева да оорукчан болуп калыптыр. Инсультка кабылган 90 жаштагы эне кызы буга чейин үй бүлөнүн түйжүгүн тартып жүрүп, эми минтип төшөккө мыкталып калганын айтып көзүнө жаш алды. Kıyın ahvalda yaşayotam. Çağımda yok, oğlumda yok. Bir de kızım olup kaldı. Anın arkasından özüm dağı olup kaldım. Malım bir tuyağım yok oğlum. Mal ofşida yok. Sihiram yok. Malam yok. Bir toğumam yok. Tör köpeğiyle yaşayayım. Tör mü pesiyelem. Yaşayayım, jetmeseyim kulağına Allah kılıp şunu ceyiz. Elde suyup bir жақсы тамақ жебейбіз. Жақсы тамақтың пулы катта экен. Жардамга муктаж мекендешибиз мамлекет тарабынан пенсиядан башка көмөк жок. Бирок ал каражат дары-дармегине да жетпейт. Энеси кызы үчүн жардам сурап тийиштүү жерлерге кайрылган. Алар күткөн натыйжа болбой келет. Ак үйгө кирейин деп барсам, кайсы күн Битташуга барайын деп барсам, о киши ишканасы милициялар жок бу жерде. 5-6 күндөн кийин келиң деп мени киргизбей коюшту ак үйгө. Жардам сурап кирейин, bir bela barım bana. Meni hiç kim sorabay Kudaydan başka deyip barsam birinci yok ikinci ayda. Uşunu menен oturam, aylem ketip pensiya tiyişiga al daha 20 gün var oğlum. Mart'ın 10'u da verir. Andan başka bana kirese yok. Ал эми мамлекет тарабынан жардам келбейт деген пикирге социалдык коргоо башкармалыгы кошулбайт. Пенсиядан сырткары белгилүү даталар мындай үй бүлөлөргө кошумча каражат каралып турат. Биз жакшы билебиз, Баткен шаар мэриясынын көзөмөлүндө турат. Буга дагы шаар мэриясынын тарабынан жергиликтүү бюджеттен жардамдар берип турат, жардам акча. Мына кече жакында анын кызы Токтомушова Касиет 1-топтогу майып боюнча алдаган үйүндө жатат. Ага декабрь айындагы арыз негизинде 3000 сом жардам акча каралган. Азыр жакын арада шаардык бюджет аркылуу берилет мэрия тараптан. Баткен шаарында жалпысынан 800дөн ашык 1-2 топтогу ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Аларга мамлекет тарабынан пенсиядан сырткары 5 жылда бир жолу 20 күндүк өлкө ичинде эс алууга мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Жыргал Абдыжалилов, Ынтымак, Баткен шаары. Сиздер ынтымакта жарым саат бою назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Акылбек Орозматов алып бардым. Кийинки апта жолугушканча саламатта калыңыздар.